ден соолугунан жабыр тарткан адамдарга кандайдыр бир жылуулук тартуулайлы, кандайдыр бир өзүнүн колунан келген жардамын көрсөтөлү деген максат менен алдыларына чоң максат кылып бүгүнкү форумду баштап кече Ош жергесинде аягындай зор демилге менен өткөн форумдун катышуучулары, уюштуруучуларынын бири биз бул жака Замирбек Элмисбек уулун чакырып коелук. Замирбек Элим үчүн коомдук фондунун жетекчиси, бүгүнкү уюштуруучулардын башында турган жаш жигитибиз. Анда сиздерге саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен атым Элмисбек Замирбек уулу. Эжекебиз айткандай, Элим үчүн кайрымдуулук фондунун жетекчиси болуп, жана Ошто чоң Восток массаж деген академия бар, ошо Ошто филиалынын директору болуп. Биздин эң башкы максатыбыз ошо аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл буруп, ар тараптан колдоо көрсөтүү биздин максатыбыз. Бул эжекебиз айткандай эле ушундай эле форматта кечээ дагы Ошаны өткөздүк, мындан чоң форматта өттү, чоң деңгээлде өттү. Форумда көптөгөн биздин демөөрчүлөрүбүз бар, спонсорлорубуз баардык колдорунан келишинче жардамдарды беришти. Биз бул форумду эң башкы максаты кайталап өткөндөй эле мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам берүү. Биз эң баштап турабыз, Кудай буйруса баардык нерсе аз кадам менен башталат. Биздин биринчи кадамыбыз кечээ Ош шаарында болду, бүгүн мына Нокатта болуп атат. Кудай буйруса чоң масштабтарга чыгып, бүгүн азыр бул жерде бир Нокаттан ушу бир ага келип, силер коляска көрүп атсыңар болот, бизге да бериңерчи деп. Биз айттык, биз андай форматка чыга элекпиз, колясканын бир эле баасы өтө кымбат болуп калат. Биз Кудай буйруса ошондой эмелеп атабыз. Биздин максатыбыз ошондой. Бирок азыркы маалда анчалык чоң жардам бере албасак дагы, кичине болсо дагы маанайыңыздарды көтөрүү, баардыгыңыздар эле концерттерге келесиздер, акчабызды аябайлы. Бүгүн ошондой эле формат болот, бирок баардыгыңыздар өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кандай кам көрсө болот. Чоң атайын Бишкектен спикерлерди чакырдык. Ошолорду мен ойлойм аябай сонун кетиши болот. Сиздерге жакшы маанай каалайм. Рахмат. ошол ден соолук кайрымдуулук форумунун катышуучулары, мен сөзүмдү баштаардын алдынан сиздерге өзүмдүн атымдан, бүтүндөй элдик дарыгерлердин атынан сиздерге башын ийип таазим этким келип атат. Себеби биз бүгүнкү иш чарабызда өзүңүздөргө эң мыкты маалымат алуудан менен бирге ушул 50 сом билет сатып алып келип, сиздер канчалаган соомду өзүңүздөргө бир алып турасыздар да, мен сиздерге керек таазим этким келип атат. Ошондой эле ушул топтун уюштуруучу балдарына айрыкча Рустем жаш болсо дагы өтө тажрыйбалуу мыкты инсан экен. Жаш болсо дагы өсүп келаткан балдар ушул кайрымдуулук фондуна өздөрү салымын кошуп буларга дагы сөзүмдүн башынан терең ыраазычылык билдирип айткым келип атат. Жашообун күрөш деп айтып келет. Жашообун күрөш дегенде көпчүлүгүбүз жашообун күрөш кандай түшүнөсүң дегенде көпчүлүгү кадыктуу билим алуу керек, бала багуу керек, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуу керек деген жоопторду көпчүлүктөн алабыз да. Эми ошол өзүбүздүн ойлогон ой максаттарыбызга, тилектерибизге жетүү үчүн биринчи ден соолук керектигин биз экинчи ойга коюп койгонубуз өтө кандай десем өкүнүчтүү да. Себеби мен анықтап бир мисал менен далилдеп айткым келет. Мен 2010-жылы Кытай жергесинде болуп калдым. Ошол жерде биз 3 адам бир комнатада жатып калдык да. Анан бир кыргыз, бир орус, анан бир мен жатып калдым. Ошондо силер кыргыздар ачап калсыңар дегенде мен абдан өзүмчө ренжип, жүрөгүм ооруп, жаман акыбалда калдым да. Эмне үчүн доказать этип депчи. Анан мен өзүмчө ойлодум, биз дайым эле ушу президенттик кубалар, митингдерди өткөрө бергенден кийин ушул нерсени айтатын чыгар деп ойлоп, мен эмне үчүн себебин айтчы десем айтып атпайбы.
мен бир да кыргызды менин ден соолугум кандай экен деп барып оор электен алдым ушу доктурга барып обследование кылган бир да кыргызды өмүрүмдө жолуктурганым жок дейт да. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалаймын. Азыр эми бизде мына Бишкектен аябай жакшы спикерлер келип отурат. Сөздү узатпайлы ушуларга сөздү берели. Булар практика жүзүндө дагы кандай болот, ушуларды көргөзүп бермекчи сиздерге. Баарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Жаңадан гана ушул медицинада дүйнө жүзүнө жайылып келип жаткан кинезолог деген дагы бир кесиптин ээси болгон биздин Турдуев Абдрасул Иманалиевич агайыбызга сөз бермекчибиз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly elim, hurmatly eli. Bugün atayımına bizde üllerimiz, ejelerimiz, bir tuğanlar, kesip-keştir. Şuna жақсы bir nerseni koldoп, денсаулыкка байланыштуу семинарлар, анан элге кайрымдуулукту колдоп берип биз ошо катышканыбызга абдан кубанычтабыз, ыраазыбыз. Максат менен сиздерге мына мисалы мен өзүм тастык берсем, мен Турдуев Абдрасул Иманалиевич специалист боюнча врач-травматолог, хирург, 28 жыл стаж работам бар. Өкмөт иштеп келебиз. Акыркы 2 жылдан бери өзүбүздө менчик иштеп келебиз. Азыркы учурда биз мануальный терапия экенин билесиздер. Азыр медицинада мындай айтканда тармактар көбөйүп кетти. Мануальный терапия мына кастоправство дегени бар. Остеопат дегени чыгып атат. Физиотерапия Пухмовская дегени чыгып атат. Азыр дагы мен бир нерсени айтсам, бул прикладной кинезиология. Бул деле ушундай башкача кылып айтканда медицина бизде классический медицина деп турган болсо, бул медицинанын айырмасы адамдарга биз классический медицинада орпасына 6 жыл окудук, 6 жылга чейин анатомияны окудук. Баш сүйөгү эмне, колду, бутту, ашказан, уйку бези, бут баарын үйрөнгөндөн кийин 6-курстан кийин бизди бөлүштү баштады. Мына месел травматолог. Травматолог ортопед сынган чыкканды көрөбүз. Терапевт ички органды көрөбүз. Невропатолог баш оорусу көрөбүз. Кыскасы киши ооруп келсе, кайрыңыз ооруп атат, башыңыз ооруп атат, невропатологко барыңыз дейбиз. Тигиге, бигиге баарыңыз айланып чыктыңыз. Баары көрдү, ден соолугуңуз жакшы экен. Себеби анализи жакшы. А сиз ооруп атасыз. Кимге барыш керек? Вот ошондой нерселер айырмасы бул. Прикладной кинезиология, научно обоснованное направление медицины, основанное на анатомии, физиологии, биохимии, неврологии, ортопедии, но при этом оценка целостный подход к лечению. Башкача кылып айтканда, адамдын башынын чачынын учуна бул тырмагынын учуна чейин бүт баары байланышты иштейт. Байланышты иштейт. Башкача дагы бизде айтып турганбыз, мына мисалы ашказаныбызды биз уже үйрөнүп калганбыз. Только терапевтке барыш керек, дары ичиш керек, сакаяк. А если bir kişiye barsanız ашказаныңызды кармап койсо, сакайып койсо, ал көз ачыктык, шайлаттан барба дейт. Туурабы жок? Биз уже ушуга алып келип атат да. Прикладной кинезиологиянын жакшы жагы бул научно обоснованный жагы деле бар. Чотасыздарбы? Но ошол нерсени научно обоснованный жагы анатомия, физиология, биохимияга байланыштырып, анан ошол нерсени бар экендигин тастыктады. Прикладной кинезиология деген историясын ала турган болсок, негизи 1964 жылы Джозеф Гутхер деген киши теорияны иштеп чыкты. Адам болгондо, адам боло турган болсо, мына мисалы бизде мындай сырттан караганда бул денебиз бар, туурабы? Адамда эмне бар? Эмоциябыз барбы? Бар. Структура бул бизде булчундар, сөөктөр бүт бар. И ошол эмеде ички организмдагы биохимия. Ошо 3 нерсе деп атат. Биохимия, эмоция, структура баланста болсо, башкача кылып айтканда ал өзүнүн теориясында айтат. Триада здоровья, треугольник Гутхерта деп. Адам ден соолугу чын болот. А биздин медицина ден соолугу чын адам кандай? Оорубаган адам ден соолугу чын. Туурабы? Баарыбыз ушундай да. Мына мисалы, мынтип кетип атасыз, кандайсың десе, сонумуз дейт. Оорубай атат да. А бир кишиге барып мындай оңдоп койсо, ооруйт. Айтабыз, сен начар экенсиң. А именно чтобы ден соолугу чын болуш үчүн действительно адам түз баса турган, тамакты жакшы жейт, бүт баары баланста болуш керек. А прикладной кинезиология именно ушул нерсени көрсөтөт.
прикладной физиология основной инструмент булчун эсептелет. Башкача айтканда, жаман сөз уктуңуз, ачуу же бир нерсени адам эмне болот? Түшкүндүккө түштүк бүттү. Булчундарыңыз иштебейт. Басканы алыңыз болуп калат. Туурабы жокпу? Анын тескериси. Жаман сөз уктуңуз, бир жака чуркаш керек. Не кыласыз? Булчундарыңыз тырышып чуркап калат. Бир эле сөз көрүп атасызбы? Адамга канчалык деңгээлде таасир кылып атат. Ошондой эле булчундардын өзгөрүшүнө карап туруп, ошол мезгилде кайсы ашказан орса, кайсыдыр булчун слабый болот экен. Оорубаганда тескери, ошого карап туруп адамдын ден соолугунун кандай абалда экендигин билсе болот. Бул именно прикладной физиология. Ошон үчүн если эмне кылсаңыздар, биз мынаны коюп турайық, биринчини коюп турабыз. Кеңешов Марал Калак. Бизде негизи кыргызда сөз бар го, 1000 жолу көргөндөн 1 жолу кармап көргөн жакшы дегенде. Ошого прикладной физиология тууралуу айтканда бир нерсеси айтып атабыз. Научно-обоснованный направление. Но сөздү башташтан мурда айткым келет, бул медицинанын просто бир кошумча бир направлениясы. Бул направление бүт барынан жакшы, бүт барынан сонун, только бул дегенден алыстабыз, потому что биз азыр өзүмдө хирург болуп иштейм. Хирургический керек болса, пациенттер болса, как хирург карайбыз, но просто көп учурларда башкача айтканда, если биз прикладной физиология методдорун колдоп туруп, басканды үйрөнсөк, сүйлөгөндү үйрөнсөк, мамилени үйрөнсөк, 70% оорулардан биз сакталышыбызга мүмкүн. Жатасыздарбы? Ал дегенибиз мына эмоция деп атабыз. Адамдын эмоциясы, биохимиясы, структурасы бирдей болуш керек деген. Анан кийин мына бизде бул прикладной физиологияда айтып атат, если себеби эмоция болсо деп атат, биз биринчи эмоцияны лечение кылышыбыз керек. Башкача кылып айтканда, мисалы бул киши мага келди, бели ооруп атат, баш ооруп атат, бут ооруп атат, айтып атат, ооруп атат. А биз классический медицинада сразу моюнду, белди лечение кылышыбыз керек. Туурабы? Прикладной физиология биринчи ушул себеби бар. Мисалы бели бут эмне үчүн ооруп? Биринчи болушу мүмкүн. Бул киши может стрессте болгон, башка нерсе болгон, анан кийин ооруп баштайт. Раз ошондой боло турган болсо, биз просто эмоцияны лечение кылабыз, анан если өзгөрүш болсо, биягын өзгөрүш. Анан ошондо бели ооруп. Башкача айтканда келиңиз, бул кишинин мисалы атыңыз ким? Ооруйш оорубайсың? Күбүгө оор. Kelegen kasallanib sizga o'sha lechение qiladi. Qanday olib kelsa o'sha og'riq bo'ladi. Siz ham lechение qiladi ekan. Lechение qilaman, sog'ayib ketadi. Qara, Shuning uchun hozir ko'rsangiz, har bir kasallashish mumkin. Oldin aytib qo'yasiz. Yo'q, stop. Хорошо, o'rayotgan jeringiz bormi sizda? Hozir mana oldi. Qayerda? Qo'yganish tortish bor. Endi sizni bu kishi prikladной физиология bir plyusi, misol men bu kishini shu turishina qarab qaysi yer bo'lishini aytib sebebi, как мына misol bunday qaraganda yaxshilab qarasangizdar, bu jag'i biik. Bayqatasizlar, bu ырдый turib. Terengden olib chiqamizmi? Mana. Qaysiga ko'tarib dem olib. Buyaq ishlayapti. Bu o'pka ishlayapti degan. Bu degani mo yerda buna malla грудная мышца bor. Mo. Ko'rgan shu. Ko'rgan yo'q. Oldu. Хорошо. Bu yoqda ko'p boshqa oldu. Хорошо. Bundan oldu. Bu professor Vasilyev, Lyudmila Fedorovna degani bor. Shu narsani yaxshi. Boshqani ay deyish kerak-da, degiz. Maqsad bu yerda bu kishini o'rgatish emas boshqa. Maqsad buni misol gol bor-da, aslida. Biroq shu narsani sebebini topamiz. Biz jana aytganda, bu uchun bizni bunday aytganda o'stirmaydi. Qo'lni tuzela qilamiz, qo'lni tutamiz. To'g'ri. Bu tonus var degani. Endi tonus norma deganda provokatsiya javobiga tutamiz. Saqtal. Bu degani norma emas, ko'rasiz. Bu qaracheni. Onda bor. Yaxshi bor. Demak, просто ko'rasiz. Emotsiya dedik-ku biz hozir. Emotsiyani o'sha точкасы bor. Bu yerda bizda lobniy bugri. Qo'yamiz, qo'lni bilan boshqa. Tutamiz. Hozir slabый. Qo'lni olamiz. Tutamiz.
Hazır, buna misal bu kişinin nesi boyunca biz buna monday koyganda koyun. Üçte olmalı degeni, bu degen emosiyanın birinci ölçütte degen. Emosyonun ikinci bir jolu var. Bu kişi oratalım. Salsana, karışık salsa. Onu kırıyoruz. Benim bir olsun. Bol. Yemin. Boşanısı geldi. Sebebi emosiya bolup atat degan. Tushunasizlarmi? Emosiyani lechine qilsa bul ketadi. Tushunasizlarmi? Emin, ikinci yolu var ama bu kişide bol öteki. Başka kim var men? Здоровый degan. Je or vatan degan. Kim başvuru je beli or. Ayollardan çıksa hem buluyor. Ayollardan çıksa hem buluyor. Bu medisina здоров турабы. Ошол нерсе керек. Келиңиз. Ошо адамдын оозу бар. Кайыкмасыңыз керек. Атыңыз Абдулкадир. Мына бул кишиден де азыр көрөт. Терең деп атсам. Кайсы иштеп атат? Бул жак дик болотабыз. Эми Абдулкадир, сиз эч кайда зорбойт турабы? Жоқ, азыр ордан. Хорошо, азыр айткандай мына бул киши. Барбы? Барбы? Бар. Мына? Бар. Эми азыр мына эмоция менен текшердик, э? Прикладной физиология ушундай жакшы эмоциядан кирсеңиз да болот, же болбосо структура. Структура деген бул бала кыймылдашты баштаса, биз айтабыз, сүйүп кетебиз, но басканды билбейбиз деген. Сиз басыңыз. Басқан. Ошо басқанда эми туруңуз мындай. Абдулкадир капа болбойсуз. Чисто мына мисалы медицина жагынан алганда башыңыз жөнөк өзүңүз просто туруп капаңыз менен. Азыркы мен сиздерге просто бир эле пациентиме общий карап кетиштирмейм. Азыркы балдарыбыздын биринчи оорушу ушул жерден башталат. Мына моюн тушуну көрүп атасыздарбы? Ичине кетип атат. Бул дегенде давление башталышы именно ушул жерден башталат. Мунун себеби мышцалар слабый. Көрүсүңүздарбы? Ошо эле мезгилде капа болбойсуздар. Бул нерсени көрсөтөм, но медицинский тилде да бул мой ягодичный мышцы дейт да. Профессор Васильеванын неси бар. Капа болбойсуздар. Мой ягодичный мышца биздин медицина. Сизге туруп деп коебуз да. Мындай ыргатырган болсо, могу мышца өзүнүн күчү бар тонус. Бул жок. Ушул нерсе нестабильность мышцаны деп. Нестабильность мышца монда. Ушул нерсени өзү мааниси аябай чоң. Эркектерге минусу простатит. Аялдарга минусу азыркы учурда кесарево сечение болуп аткан. Балдарды азыркы айтылды го. Недоразвитие же болбосо ар түрдүү наследственный оорулар. Себеби бул жердеги булчундар жакшы иштебегенден кийин ички органов мало таза. Булчундар жакшы иштебейт. Булчундар жакшы иштебегенден кийин ошол жердеги витамин, көрүсүңүздарбы? Бул бир эле себеби деп атабыз да. Башкача кылып айтканда, прикладной кинезиологияны колдой турган болсок, гинекология колдосок бул, урологияга, особенно бул предсемейная подготовка деген нерсе. Азыркы учурда мына мисалы бизде прикладной кинезиология кандай кыймылдаш керектигин үйрөтөт да. Мен азыр мына мисалы могу состояние азыр балдарыбыз бүт баары ушундай отуруп атат. Анан эртең эмне болот? Өзүңүз билип атасыздарбы? Ошон үчүн кыймылды үйрөнүшүбүз керектигинин эмне пайдасы бар? Мына мисалы сизге ооруп атат дедим, а? Эми караңыз, сиз мага окшоп калсаңыз бияка келиңиз. Мен көрсөтөм. Мына просто мына. Көрүп атасызбы? Башкача кылып айтканда, кайсы жакка путты таштасаңыз, дене ошол жакка болот. Просто. Басыңыз. Молодец. Так, жашына болот. Молодец, сон. Вот. Bunu, не? А? Нормально. Стоп.
Üzülmezler. Basınızlar. О, güzel geldi. Просто сверчу как-то бастыға, бұл емнеге жетішті бұнайда. Қана бұл. Жоқ, жаңа бұнда азайдың жоқ. Біз пашқа ешнесі қылған жоқ. Жаңа тигені жоқ. Бұра бұнда. Бұл емне береді азырқы қимыл. Бұл негізі. Паттерный шаг деген, да, мысал? Паттерный шаг деген, ол қимылдар іштетіп жүрген, бізде іштешкен. Bizde ayağlar emin için uğratasınlar. Baskanızı görseteyim mi? Sana kaysınızı uğratar. Doktora bara ol, doğru kaldı, ukol alas. Bol gitti. Daha kuşuna gitti. Bana misal bana geliyor da 73 yaşta ayağlar gerek olsa, apalar yenilerde tizesi oluyor. Operasyon kış gerek. Şuradası mı? Apanı. Basınız dedim. Mına apa baskanı mına. Basın otatalım. No, bir yerde teknika көп негізі. No, bizde başka çarpı айтқанда, жаш кезде істесек, бұлатманды қандай басты? Не болып кетті? Мына, көріп ма? Ошондой басыз мына. Бұл дегені негізі упражнениеге тоқтады. Мына, биринчisi бұт көтеріліп отыр. Жоқ түшіп отыр. Таз бұрылып отыр. Ана мына, көріп ма? Тулушы бұрылып отыр. А сырттан қарағанда башқасы. Но ушул қимыл сізде башқача айтқанда паттерный шаг деп әрбір мыссаларды орнында іштешін алды. Ал іштегеннен кейін бұл мыссалар іштешті oldu. Не үшін деформный шаг тұрысы болды? Мына деформный шаг тұрысы. Тиіп қалып отыр да, себебі бұл мысса тартпай жатады да. Бұл мыссаны тартсаңыз, іштетсе, бұл іштеп кетеді. Бұл деформный шаг тұрысы айтып отыр. Мен ревматоидный полиартрит айтқан жоқ та. А біз мұны деформный шаг тұрысы деп бұл жер пешенер басамыз. Анада причинасы тауып пешенер басамыз. Мен түсініңіздер, Она ошондо сагайш көп. Складной физиология преимуществосы именно ушундай. Мына мисалы, ана сыртта. Бул кишилерде билелеми эмнеси эмоция дедик, э? Бул кишиде эме экен? Чувствительныйбы жок көрөбүз, кана? Түтүңүз. Дес? Да? Просто тут düşünmesi gerek yok. Просто o молодец. Boş. Değil mi? Mojere görüyor. Bu yerden если мына нормада болса, бұл если слабый болса, сүтіңіз. Мына слабый бол, да? Еме екінші точка, мына көзді жұмап, үстіне қойады. Бош. Көзіңіз. Түс. Тонус сохраняется. Бұл дегені тежесі жоқ. Можно мына төшті үстіне қойады. Түс. Тонус бар. Енергия. Түс. Сохраняется. Не вариант, күш сохраняется. Но берели моточкада слабый. Бунда дегени бул жигит, значит. Көңүл ачып, но чувствительный, тез кап болот. Кап болушту да бул эмоциясы түргө экен. Кээ бир адамдар кап болот, но күлүп тура берет. Неге? Кап болгонун билдирбейт экен да. Жанагыны içine tırp ötüken canım, sırtına bir ötüken. Ayetleri var, kap olup, tüt tüyüp kalıp da ya, şu. Oşoğa просто bu emosiya, bu organizm, mıssalar, moz yol vermiyor. Bu pasient, vraç menen başkaça olarak, deneminin, ruhu menen mamile alır. Tudası azlıkta cevaptı, şunlar. Buna misal yerine, Cenab-ı olmuyor. Doğru da ya. Tak, oturun. Bunlar bir korkusunu Basarsa. Onu kullanırız biz.
Şapkanız asmanlı var. Ne olsun? Biz просто az emotsiyasıyla ilişkin. Hiç ne satmadık, başımız değil mi? Главное физиология оксидитальный реализм. Başka çağlarında bu davranışa götürmek başka bir şey değil. Şu durumuna yardım eder. Oğlum buna başka hiç neyse kılganız yok. Duralım. Gelin şurunu sorun. Hoş geldin. Buyurun. Şunu değil. Ne oldu? Ha. Şunu sorun. Sebebi mi? Mesela koluna tigenim yok. Maksat ne koyuyorsunuz? Bu işi de aslanlar. Siz biliyor olması değil mi şimdi? Siz aşılansanız olursunuz. Kapı olsanız olursunuz. Cüreniz olursa deneyin. Onun için birinci ölçülükte şunu var. Otursan buna. Tutmanızda bu. Gönüllü bu burası deneyin. Maksat ne? Gözü. Emosyası güçlü adamda dikkatli gimnastik yani buna. Moğolun lisanslar bu. Organizm pelenastırı bu. Oğlum canınız bana demolaz. Gözet koymuş böyle. Dostturup sol cansmene çıkarır. Sol cansmene devalaz. 10 cansmene çıkarır. 10, 20 çok. Если ayağı açılamaktan olsun, şu упражнениені koysun, minimum açımız gelir. C tömünde. Şöyle mi? Bu ben solu turalı gösterişten maksat hoşun mesela. Bu nervni sistemanın, emosiyanın, если аябай nazik жағы болса, şu упражнениені жардам беришиңер. Şöyle sebebi именно ошо эмоция күчөйгөндөн кийин сизде булчуңдар тырышат. Булчуңдар тырышкандан кийин нерв тамыр, кан тамырлар кысылат. Анан ошонун эсебине кийин башталат. Давлениянын көтөрүлүшү, инфаркт или болбосо сиз жөн эле кетип атып булчуңуз кайрыласыз же кетип атып жакын туруп травма болот. Эмнеге? Себеби эмоция болуп атат. А эми мусулманчылыкта кыска кылып айтып койгон geçirimli bu, sabırlı bu. Если siz geçirip koyup, sabırlı olup, Allah'a şükür getirip koysanız, azırkı aytып atkan davleniye de olmaz, insult da olmaz, aşkazlarınızda yaz olursa, oşa da olmaz. Sebebi, şükür kılganda siz işinizde kan tamırlar emez birinci, bulçunlar boş. Razı oluş için, yürekten razı oluş gerektir. Prikladывать физиология, oşo nerselerden просто bir medisine tipinde aytış gerektir. Daha kim buna? Daha başka metodunu gözüküyor. Baş organ var mı? Deniz. Baş otururken kim aldı? Bundan da oldu. Ne burnu dedi, koşun dedi, bundan da şu sabah. Siz oğlum. Oturtunuz. Yapar mısınız? Oğlum değil mi? Otur, basın şunu. Dizeli, çökülür basın. Orta duralım, basınız da lan. Oraya duralım. Arkadaş yerim. Oradan bir şey çıksın. Az başayla mı? Karışık. Andan makul sizde. Orada mı? Yani. Yok, ölmez mi? Haydi bunlar iyice. Bassam, orada deniz koy. Bassana sonra. Bunlar için. Orada. Karışık.
Kutuğunuzu yaradınız. Başınızı bir yere çantanızına çakın. Onu çeşmiyoruz biz ya. Şimdi sen. Çok zor yapıyor. Teşekkür ederim. Ha. Hazır bunlar. Davlenanın kan tutuşu olur. Je başlanan. Onu просто метод buluşturuyor. Просто ayırması, если врачка барып туруп, просто тактабалыш керек bunu. Қолдан мындай киргизиңиз, затыңыз болбосо, бекем бар ма? Затыңыз бар. Затың шаш. Бекем бар. Бекем. Акылы. Бош жатыңыз, көзүңүздү ачыңыз. Оң жакка, оңду санаңыз. Башты кымдатыңыз, көз менен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Түз карады. Тереңге baksanız. Göz mor getir, onu da eleme. Terеңге baksanız. Jutunup koyalım. Sol jakka karады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Түз караңыз. Эки жолу. Jutunup koyalım. Başını deneyendir. Оң жаққа қарады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Түз қарады. Башын дайнаңыз. Тереңге алып шығыңыз. Шашпай. Тереңге алып шығыңыз. Көз жұмып алыңыз. Дем алып шығыңыз. Дем алып шығыңыз. Дем алып шығыңыз. Башараны келтіріп. Дем алып шығыңыз. Дем алып. Boş koyun. Жақын бар. Күтімдің асты, кечке малы олып қалып. Tamam. Keçke mi? Yatkın. Apke falan kırbatmaydı. Апкеле сұры берсем да. Nerede? Жоқ, шыға бер, апке falan Siz kırbatmaydı. çıkmasanız bu прикладной кинезиология. Что-то научно обоснованная медицина. Самый дорогой асты. Что-то бұл түсінген адамдар. Мысалы мен Аллахқа шекті үйренген адам басқаны үйретіп отыр. Әрбір басқанды үйретіш, қазір школалар беріп отыр. Школа Томса, Майерса деген. Общий группада бір айға қатысыңыз 11 сом болады. Жатасыз ба? 11.000 сом. Просто басқанды үйреніңіз. А мен сізге осыны просто көрсетіп қойып отыр. Елдер шынында отыр. Апалар айтып отыр. Басып қалсаң көзіңді май басып қал. Ошо май басып қал деген кеше сізді денсаулығыңызға ақша беріп отыр. Же ооруп калсаңыз денсаулык сурап коюп атабы. Сиз бирөө үчүн жашашты эмес, өзүңүз үчүн жашашты. Анан мен сизге философиясын айта турган болсом, мына мусулманчылыкта бизде бүт баары берип койгон. Ошону ачкычты билбейт. Чөтөсүзбү? Чтобы адам оорубаслык үчүн керек болсо кинезиолог, докторго барбастан сиз биринчи Алланы сүйүңүз да, Алланын артынан өзүңүздү сүйүшүңүздү үйрөнүңүз. Өзүңүздү сүйөсүз качан? Siz oru atasız mı? Orunuzu kim suyuyor? Aytıklar çıkana. Kim orusunu suyuyor? O. Kim orusunu suyuyorsa şunu uvalga. Hiç kanı oradan sakaybaysın. Kim suyuyor? Hiç kim suymaydı. Yok, oşunu aytıyorum. Kol sizdeki mi? Suyuyoruz mu? Bala sizdeki mi? Suyuyoruz mu? Siz de orunuz kim dükkanda? Sizdeki de al. Oşun için al nerseni suyuş ki. Çodasız mı? Anı suysöngüz, anan oşunda al yok kol. Al oru менен эч качан күрөшпөгүлө. Оору менен күрөшүп болбойт. Аны сиз сүйүп туруп, өзүңүздүкү кылып туруп, сүйүп туруп, сыйласаңыз анан кетет. Мындай философия жагы. А сиз ал менен күрөшүп, эч бир пациент менен көрүлөмүн оорусун жеңгенин. Жеңе албайт. Но любой ооруду сакайтса болот. Мен таң калганым, мына мисалы онкология болуп калабы, же башка катуу ооруп калса, сакайышыңызга мүмкүнчүлүк бар десе, доктор айтты, же болбосо тиги айтты, же муана Алла сизге денсаулықты ушундай жок жерден адам кылып жаратып ушунчалык берген адам Аллага сизди денсаулык сакаш эч эмес. Ошон үчүн Алладан тилеп ошо аракет кылышыбыз керек. Доктурлар, дары-дармектер, башкалар биз себеп болуп калышыбыз керек. Ошон үчүн биринчиси адамдын өзү каалашы керек. Өзү ниет кылыш керек. Ниетке жараша амал, амал жараша абал дейт. Чоңдасыздарбы? А сиз ниетти өзгөртпөй туруп, башка нерсени өзгөртпөй туруп, кантип сиз бир нерсеге жетишем деп атасыз. Даже сиз
ниет кылып зарат албасаңыз же ниет кылып намаз окусаңыз кабыл болбогонун элестеп көрүңүз, сизде калган нерсеңиз кантип кабыл болот? Же туура эмеспи? Туура. Ошон үчүн сиз биринчи өзүңүздөн баштаңыз деп, анан кийин баштаңыз да. А сиз да азыр айтып атасыз, мен мисал керекпи сизге ден соолук, сизге барышыңыз керек. Ден соолук керекпи? Бишкек барыңыз, Европага барыңыз. Ниет кылсаңыз керек болсо акча да болот, башкасы да болот. А биз сразу акчаны эсептейбиз. Мамилени көрүшүбүз керек. Мамиле сиз десек, ошо бала баштада оорулар каяктан чыгып атат? Тилден сиз деп жакшы сүйлөсөк оорулар качат. Ачуулансак оорулар келип атат. Бүт баары жыйналып атат. Же болсо прикладной инназолон, мисалы мен если өзүм жакшы болбосо, маанайым жакшы болбосо, мен биринчиден туура эмес диагноз коем. Экинчиден туура эмес лечение кылам. Үчүнчүдөн пациентке эч кандай результат болбойт. Шундасызбы? А ошон үчүн деле сиз деле сакайчылык кыласаңыз, биринчи өзүңүздөн баштаңыз. Себеби Алладан керек болсо үйдө чай ичип отуруп сакайып барсыңыз. Же туура эмеспи? А бізде прикладной психология просто ошо триада здоровья. Эмоцияңыз, биохимияңыз, структура бир болсо баары жакшы болот. Причина эмоций, азбутор атат, туурабы? Жана менен упражнение, дыхательный упражнение. Азбутор атат, туурабы? Туурабы? Туурабы. Дыхательный упражнение. Сонун демалыш. Демалыш бuyerdan chiqadi. Демалыш. Buyerdan chiqadi. Qizim. Buyerdan chiqadi. Buyerdan chiqadi. Yo'q, to'q. Yo'q. Yo'q, mana shu emas. Buyerdan demalash, buyerdan chiqarib, buyerdan demalash. Mana buyerdan chiqadi. Demalash. Devam. Demalash. Qaysi bu? Kelip kaça çıktı? Şu var değil. Gelip kaça çıktı? Bizler önce ne zonumuz gelip. Gelip Türkçe saat parası. Türkçe'de bazen pulsuz kap yiyeceğim. Bilen çok şey olur. Bu yerimiz mi? Azmışı tutuyorlar. Allah'ım öyle bir şey oldu. Annemiz derlerim. Azaylı mı? Benim de her şey getirdim. Sarayda buyur. Biz gel. Canım. Boş. Boş. Anlam boş oluyor. Ya Allah düşünüyor aslında. Boş. Kana, başta götürmeyin. Yatınız. Boş. Hiç ne satılmaz.
Soğan çok bunlar. Bunlar butuna tegildi. Негізі системаны мысалы травматолог көзімен қарайтын болсақ, бұл кішіне бер өтеді не қылыш керек? Рентген қылыш керек, пяточный қылыш. Ана сөйіп өскен өспеген, мошонды қылыш керек та. Но одно время бұл мындайда прикладной кинезиологияның көзқарасыменен башкача алатқан грыжа бар. Но грыжа ал адамды ортатқан жоқ. Алшақтаққа бұлшына болады. Эмоцияны лечение алсақ, ошо грыжаны жоқ қылбайбыз, но орнын жоқ қылады. Органика кетпейді, но ортатқан себебі жоқ. Çocuklar, prikladной кинезиологияда мына мисал, азыр түшүнгөн болсоңуздар, міне бут орса бутун нечене калса, бул основной себеби каяктан келип чыкты? Себеби мына эжебиз, мына бала төрөгөн чувствительный үйдө бир көп, бир сөз көп болот, жарым сөз аз болот десем. Ушундай. Себеби жанагы жаман сөздөрдү чизип алат. Ошондой нерсени токтотуп. Сиз канчалык ачуулансаңыз орун чүчүп. Өзүн байкатасыз. Но ошон үчүн биз главный причиналарды билсек, ошону сурантабыз. А калгандар ашказан оорат, лечение алып атабызбы? Балким ошода эмоция болушу керек. Же болбосо басканды унутуп калып, басканды үйрөнүшүбүз керек. Түшүндүңүздарбы? Басканды. Ана ошондойчу. Türk degeni Türk degeni. Hoş. Boş. Tamam. Xudo xoya. Oyna bu. Просто. Boş ver. Limon da var. Limon da var. 난 결정 오빠는 결정.
бул кишиде мындай дейт, биздин прикладной нерсе бар. Тор жеп калган, момдой турган нерсе мында кишип калган да. Биз ошону азыр момдошко аракет кылдык. Себеби бул буралып калгандан кийин бүт передача бузулат да. Азыр мына мисалы, бул кызды жана оруп атып эле, мен мага тийгеним жок. Алло. Үйгө барганда мына просто кайсы жагы буну биз текшердик да, жана колумду сүйүр түрт дегенде да. Мына могу жагын коюш керек. Бийигирак. Мына могу грудной отдел көрүп атасызбы? Экинчисини мына могу таз жак. Мына могу. Көрүп Моңгайын айтканда, мунт алып 10 минут жатып койсоңуз, автоматически өзү организм перенастроить сакалыш. Эми түшүндүңүзбү? Мына. Ошол да. Главное ошо себебин табышыбыз керек да. А то биз мисалы моңдай турса мышцалар менен иштей беребиз да. Анын себеби эмнеде? Бул именно позвоночник тор жери. Ошо болду макул менен. Азыр биз кийинки чакырылган коногубузду айтып коелук. Бакиров Мурасан Арзыбаев, спорт ден соолуктун булагы деп бекерден айтылбаса керек. Бул Мурасан Арзыбаев Кыргыз Республикасынын УШУ Федерациясынын вице-президенти, аны менен биргеликте Түштүк аймагындагы мыкты машыктыруучусу. Ушул жерге өзүңүздөрдү эң жакшы көргөн өзү сыйлаган адамдар келди да. Мен ошол сиздерге ыраазычылык билдирип коюм элем. Себеби бул ден соолук Аллах берген рызкылардан эң кадырлуусу бул ден соолук болот. Биз каерде отурбай эле ден соолук биринчи байлык, ден соолук деп айтабыз. Тойдо сүйлөп атып, мас болуп алып, нан алып деле биринчи байлык ден соолук дейбиз да. Бирок ден соолук эң акырында көп болгонбуз. Карап туруңуздар, бир айтканы бар. Мен дейт, ден соолугум экөөбүз акча таптык дейт. Бирок акчам экөөбүз ден соолугубузду таба албай атабыз. Акча менен ден соолукту калыбына келтирсе болбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар азыр. Биз секундтун ичинде 80 000 доллар, 90 000 долларды бир секундта шүктүрүп бирастын колунда карбатып атасыз. Бирок бирок ошондо дагы опрессиядан чыкпай калып атпайсызбы? Ошон үчүн бул биздин өмүр Аллахтын колунда да. Bir özüngdü oku degen bir kitap var ve sizlerge ошону сунуш кылгым келет. Ошондо ар бир органды адам менен сүйлөштүрүп койгондо жүрөк айтат да. Мен жүрөкмүн дейт. Мен мынандай милдет аткарам деп милдеттерин айтат дагы. Сен мынандай кылсаң мен рахат алам. Сен мынандай кыла турган болсоң мен кыйналам. Акырында мен сени таштап чекекем, ошондо мен сени менен капы болдум. Ошон үчүн ошол китепти бардыгыңыздар окуңуздар. Адам өзүн окуп алса болбойт, өзүн түшүнбөсө болбойт. Адам ушунчалык өзү татаал жаратылган. Татаал жаратылган адамды түшүнүшүбүзгө акыл берген да. Ушул нерсени Аллах ушул нерсени улук кылып жараткан. Ушул жерде 3 нерсе бар дейт. Угу, көрүү, анан аң сезим бар дейт. Акыл эсти дарылабай туруп дейт. Дене ойду дарылаш кыйын деп аввал медицинанын баарыңыздар билишиңиздер. Керек болса медицина деген сөз аввал медицинанын атынан калган деп айтылат да. Ошол ушинтип айткан, акыл эсти дарылабай туруп дене ойду дарылаш кыйын деп айткан. Анан дагы айткан, биз ооруну айыктырбайбыз деген. Биз адамдар ооруп келген адамды сакайтабыз, айыктырабыз деген да. Бул жерде мен сиздерге азыр ушул нерсени айткым келип атат. Көп адамдарды сакайткан адамдар ушунчалык көбөйдү да. Бирок оорубашты үйрөткөн адамдар жок болду да. Biz oğurdan sakayışlı emez, oğurbaşlı үйрөнөлү. Biz oğurup durup больницага баратабыз, больницадан sakayıp чыгып атабыз. Siz кайра 3 айдан 6 айдан кайра эле оорутпайсыз. А врач өзү деле айтып атат, siz 6 айдан кайра келди деп атат. Туурабы? 6 айдан кайра ооруп атасызбы? Неге siz 6 айдан кайра ооруп атасыз билесизби? Siz дары менен уктатып койду. Кайра чыкканда дарынын күчү кетти, 2 айда, 3 айда, 4 айда күчү кетеби? Siz кайра ооруй бересиз, кайра келе бересиз. Врачтын оорусуна тиешелүү оор менен больницага барсаң сакайып сонун болуп чыгасың. Бирок врачка тиешелүүсү жок оору менен бара турган болсоң дейт, кайра касал болуп келесиң, ооруң күчөп чыгат дейт да. Ошон үчүн мен сиздерге азыр оорунун келип чыгыш себептерин айтып берем. Биринчи, адамдар 5 зонага бөлгөн. Мен азыр эле ушул жерде айттым, ушул агрессия зонасы. Агрессивный адамдар баш оорудан эч качан сакайбайт. Мисалы үчүн бир жетекчи бар дейли, агрессивный жетекчи деп коелу. Başı oruyu verет, больницага барат. Больницага барганда эч кимге андай агрессиясын көрсөтпөйт.
ал жерде башы сакайып калат. Баягы эс алган үчүн, тынчтанган үчүн сакайып калат дагы. Кайра баягы жерине келип дагы десесин баягысын баштаганда эмне болот? Баш кайрадан ооруй берет. Агрессивный адамдар акыры инсультка чейин барат. Инсульттарчы көбүнчө ошол агрессивдин айынан болот. Түшүндүңөрбү? Адан кийинкиси тамактын тушу таарым зонасы. Зоб болгондор бар ошол жерде. Зоб да керек болсо тамактагы ошо бирөөгө катык таарынып калган болот да. Биздин менин практикамда дагы мен агайым менен Бишкек деген агайым бар. Былтыр ушул жерге келип китебин ачылышын кеткенбиз, келгендер болсо керек. Ошондо бир зоб болуп келген кыз эч жерден сакайбады, барбаган жериңиз калбады дейт. Ошондо айтат. Сен бирөөгө таарынып калдың беле десе, ооба дейт, кимге десе атама дейт да. Мусулманчылыкта билесиздер, бирөөгө таарынган өтө чоң күнөө. Бирөөнү жек көрүп дейт, 3 күндөн ашып жек көрө турган болсоң күнөөкөр болосуң дейт. Көрдүңүзбү, Аллах буйруган нерселерди бардыгы өзүбүз үчүн, өзүбүздүн пайдабыз үчүн болгон нерселерди гана буйруган. Аллахка бир да пайдасы жок ал нерсени. Ал нерсе буйруган нерсенин бардыгы сизге гана пайдасы бар. Кийин атасын кечиргенден зобу сакайып кетти. А мага келген кыз зоб эмесине кекештенип сүйлөп калды. Ал да атасына таарынып. Атаңды кечир дедим, кечиргенде кекештенгени жок болду. Адан кийин жүрөк тутушун алат. Жүрөк тутушу кайгыруу жана кубануу зонасы. Кайгы менен кубанычты экөөнү тең тез кабыл алган, бардык нерсеге тез эле берилип кирип кеткен адамдарчы. Жүрөк мындай да, жүрөк секин нерсени жакшы көрөт да. Секиндикти мындай тынчтыкты сүйгөн орган болот жүрөк. Тез кабыл алганда жүрөк жабыркайт, акыры инфарктка чейин алып келет. Жана тахикардия деп коет, тез согуп калат, бардык инфарктка чейин алып келет. Анан боордун тушу кыжырдануу зонасы деп коет. Ушул оору Кыргызстанда ушунчалык өркүндөп өсүп кетти. Боор ооруйт кыжырдануу зонасында. Ашказан ооруйт, анан уйкусуздук келип чыгат. Жок деп айтыңчы ушул жерден бирөөңүздөр азыр. Мен уйкудан кыйналбайм, ашказаным оорубайт деп айта албайсыз. Туурабы? Ашказаныңызда проблема болгондо эч качан курсак мынакка чыгып кетпейт. Иче барып иштебей калгандан, ашказан жакшы иштебей калгандан анан курсак чыгып кетет. Анан кийинкиси бөйрөктөн тизеге чейинки зона коркуу зонасы дейт. Адам катык коркуп калганда бир жүрөк көтөргөн бир киши айтты. Ар бир адам жүрөгүн көтөрүш керек депчи. Себеби кичинекейиңизде мынандайдан бири-бирибизди коркутуп, чочутуп чогойгонбуз да, туурабы? Ошол дагы сизге таасир этип калат да. Кичинекей селт этип калганыңызда сизге таасир этет дагы. Ал эмне болот? Бөйрөктү жабыркатат. Цистит болот, миома болот, геморрой болот, буттар шал болуп, сулап жатып калган адам. Мен бир тууган жеген ушундай болуп сулап жатып калды. Эчтекени билбей жатып калган да. Акыры ошондой сууга салып бир табакка деп, анан мен барып массаж жасап, анан ошодон анан турган. Себеби көп адамда меридиан деген нерсе бар. Меридианды көбү биле бербейт. Медицинада да айтылбайт. Точка меридиан деген нерселер жок да. Меридиан деген нерсе денедеги жылуулуктун айланган жолун меридиан деп коет. Демек сиз жашап атасыз. Ошол айланбай калганда сизде оору башталат. Мына экинчи себептерин айтайын. Качан жабылат ал? Көбүнчө стресстен жабылат. Азыр сиздер көбүнчө мына сиздер дыйканчылык менен соодада элек болосуздар, туурабы? Мен айылга барып сурадым. Базарда отурган адам кыжалат болсо болот. Сен неге кыжалат болосуң деди. Мен мына алайкыдан болом. Алайкыда мал менен гана элек болот. Мен айттым. Сиз дедим, чапкыңызды көтөрүп алып сүйүнүп бир чөп чапканга баргансызбы десе баяктанып калды. Чындап, мен да чөп чапкан мен башыман өткөргөнмүн. Кыжалат болуп барып чөп чабасың. Адамдычы ушул кесип тандоодо, анан жар тандоодо жаңылбасын деп эркекке ушул нерсе айтылат да. Ушул эки нерсе эркекти картат дейт да. Саар менен ишине шашкан, кечкурун үйүнө шашкан адам ушунчалык бактылуу дейт да эркектер. Себеби үйүнө шашкан, катыны жакшы адам үйүнө шашат. Катыны жаман болсо ажырдай берсе дейт. Билер кайын кетет, байна кетет, ушул кетип калат. Ал эми саар менен ишине сүйбөгөн ишиңиз сизди чарчатат. Адам дейт да, иштен чарчабайт дейт. Адам бир түрдүүлүктөн чарчайт. Сүйбөгөн ишинен чарчайт дейт да. Керек болсо адам бир иштен чарчаганда дейт, экинчи ишти кылып туруп эс алса болот дейт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ар бир сүйгөн кесибиңизде мына Аллах айтып атат. Мен рызкыны берип койдум дейт. Ченеп бердим дейт да. Ашык кеми жок бардыңа бирдей бердим. Силер эмнеге өлүптүр? Эле баягы борон чапкын болгондон мындай
жанжалдарды учуратып, ошолорго окшоп атасыңар дейт да. Эң ошондой болуңуз, барбир Аллах бергенден рызкын аласыз, андан ашыгын ала албайсыз. Керек болсо байлыгыңыз көбөйүп кетсе күнөөкөр болуп каласыз. Байлыктын аркасынан чуркаган бул күнөөкөр болуп калат. Мына iPhone деген соттан ар бир көтөрүп жүрөт. iPhone'ду ойлоп чыгарган адам мынтип айтат. Менин байлыгым дейт, анча-мынча мамлекеттикинен көп дейт. Бирок байлыгым ден соолугумду калыбына келтирбеди дейт. Эгерде азыр мен ден соолук менен байлыкты койсо мен ден соолукту тандайт элем деген да. Байысаңыз ошончолук болот турсуз. Көрөбү? Сиз айта албайсыздар бир мамлекеттин байлыгына менин байлыгым көп деп. Эми карап туруңуз, эми дагы орун келип чыксын, меридиандардын жабылышы көбүнчө ошо стресстен болот. Ар бир нерсе кыжалат боло бергенден болот. Сериалды да көп көрүп атасыздар. Ал да сизди кыжалатчылык кылып келет. Сериалга сүңгүп кирип кетип атасыз. Экинчиден тамак. Тамандан эң жаш таманды караңыздар. Маасынын кесте ошол боюнча түнү да бар чечпейсиз. Денени кыскан, бутту кыскан бут кийимди бир да кийбеңиз. Кечкурун маасыңызды чечип туруп бут эс алдырыңыз. Мен бир корейский кинодо көргөнүмдө ысык сууга бутту салып атат. Неге салат билесизби? Денени эс алыш үчүн ысык сууга бутту салып атат. Себеби неге салат? Бут жибигенде адамда меридиан ачылат дагы энергия айланганда сиз энергия айланбай калган үчүн чарчайсыз. Энергия айланганда дене эс алат, түшүндүңүзбү? Таманды боорго баскан адам дейт. Тамандагы жана меридиандар жабылып калуудан алыс болот. Тоого көп чыккан адам дейт да. Анан омуртка. Таманды ошо массаж кылган көй мынандай кылып иштесеңиз болот. Креслодо отуруп, мындай кыласыз, айландырасыз, анан мынандай кылып урасыз, кызыл ашыкты айландырасыз, кыска носкилерди да кийбеңиз. Түшүндүңүзбү? Шулар дагы ошо буттун кысымысы бар. Кытайдын тренировкасында тренировка буттан башталат деп айтылган. Керек болсо ооруңуз дагы буттан башталат. Тика турганда, базарда отурганда отурушун жолун билбейсиздер. Мына өзү 90 градуста туруш керек дейт. Туура эмес отурабыз. Ошондон буттар кысылып калат дагы, полный меридиандар жабылат. Мына меридиан деп айтып эмеске, эмнеге себептен буяктан кысылат? Мына таварсыктын меридианы көздөн эмнеге аяктан эмне жүрөт деп айтасыз. Бирок таварсыктын меридианы мына жерден башталат. Ушул жерде мынандайдан кетет. Кетип аркадан келип чыпалактан бүтөт, чыпалактан тамандан бөйрөктүн точкасына барат меридианда. Ошодон келет мындай. Келип туруп мына акыректен келет да. Кайра бул бияка кетип ушинтип тегиренип жүргөн 12 меридиан бар. Сиздин органыңызды таштырып турган меридиандар бар. Түшүндүңүзбү? Ошолор жабылып калгандан эмне болот экен проблема башталат. Анан омуртка. Карап туруңуз, дыйкан адамдар омурткада көбүрөөк проблема болот. Малчыларга караганда дыйкан адамдарда көбүрөөк болот. Сиз кеч кетмей чабасыз. Анан картошкаңызды көтөрөсүз. Сиздин омурткаңыз катып калган картошка бел менен сиз оор картошканы көтөргөнүңүздө омурткада проблема баштайт. Анан базарда отургандардын омурткасында сиз турасызбы? Сөзсүз түрдө омурткада проблема болот. 33 омуртка бар. Адам неге картайган сайын чоуп барып кужуп кичинекей болуп калат, билесиздер? 33 омуртка ортосунда кемирчек бар, жана малдын кемирчегиндей эле. Ар бири 1 миллиметрден чөккөндө деле сиз 33 миллиметрге чөкүп кетесиздер. Ошон үчүн омурткаңызды азыр мен практика жүзүндө да мен сиздерге көрсөтүп берем. Азыр немелерин айтып болайын. Омуртка дедик, таман дедик, жанагы 5 зонаны тазалаш керек. Анан туура тамактануу. Караңыз. Эртең менен тамакты жебеген адам сөзсүз түрдө оорукчан болот. Эртең менен тамак аппетит жок дейсиздер да. Сиз эртең менен уктап атсаңыз, ашказаныңыздан бери уктап атсак, аяк аппетит жок. Бизде ушул нерсени үйрөтөт. Эртең менен туруп муздак сууга жуун дейт. Муздак сууга жуунуп калганын, ооруп калган себептери бар. Биринчиден коркуу. Мен муздак сууга жуунсам, суу өтүп калат деген нерсе. Экинчи, муздак сууну көп көрүнү. Муздак сууну бир эле куюп ийесиз. Болду ошо. Анан үчүнчү, муздак суу бир жериңизге тийбей калса, толук денеге тийиш керек, түшүндүңүзбү? Толук денеде дүк деткен стресс болуш керек, чочуу болуш керек. Ошондо денеде энергия айланат, денеңиз дуулдап ысыйт. Анан көрөм тамак жебегениңиз. Анан саар менен тамак жебегениңиз, сиз кечкурун тамакты ушунчалык көп жеп жатасыз. Уктаганда адам өлгөн акыбалда болот. Саар менен мусулманчылыкта дуасы бар, көңүңүзгө билсеңиз керек. Я Аллах түндө өлтүрдү, саар менен тирилткенде шүгүрлөр болсун деп айтат. Демек сиз түн уктайсыз. Сиз ойгонбой калышыңыздан мүмкүн. Анан каяка тамак алып болот. Ошол тамак мына жерде турса, үстүнө каяка тамак кирет. Ал тамак зыян болот, түшүндүңүзбү? Саар менен 30% тамак жегиле дейт. 50%ын обедте жегиле, 20%ын кеч жегиле дейт. Анан кечки тамакты жегенден кийин 4 сааттан жаткыла дейт. А биз жатаарда жеп атпайбызбы? Базарда чарчап келип, анан тамак кылып туруп, анан жеп жатпайбыз. Анан кийин
Орун 99% туура эмес жана табигый эмес деп аталган келип чыкты. Ысытылган тамак жейсиз. Түндөсү көп жасап коесуз. Саар менен ошо тамакты ішіп алып эң зыян тамак ушул болот. Эч качан ысытылган тамак жебеңиз. Үйдө тамак жеген жүрөңүз, кафелердин тамагы дагы зыян болот. Кафеси барлар капа болбоңуздар. Кийин көчөдөн көп тамак жеген адам, үйдө тамак жеген адамдардан ден соолугу сылабай болот. 3 каларды жана чычкандан чоң барат, 3 капаска камап туруп, биринчи каларга кечеги тамакты ысытып берет. Экинчи каларга тамакты муздатып кайрысып берет. А үчүнчү каларга эмне кылат? Ысык, свежий тамакты берет да. Биринчиси берки өлүп калганда, кечеги тамакты жеген адам. Калар өлүп калган. Анан экинчиси баягы өлөт, анан беркиси аябай узак жашайт да. Көрдүңүзбү? Тамакты натуралдуу тамак жеген жүрөңүздөр. Анан тамактын баары химикат болуп кетти, мынтип кетти деп шултоо кылбаңыз. Химикатты бирөө алып келип сиздин оозуңузга кылып аткан жок. Химикаты жок тамактар биздин кыргыз ушунун тамактары толуп турат. Ошолорду жеңиз. Ким кыйнап атат? Мына Coca-Cola зыян дейбиз, бирөөгө иче беребиз. Ким кыйнады сизди иштеп? Бирөө алып келип оозуңузга кылган жок да, бирөө сиз ичип атасыз да. Көрдүңүзбү? Кандай адам күчтүү? Тыюу салынган нерседен тыйылганыңызда жок. Мисалы үчүн эртең менен тура албай кыйналганда жок, бүгүн эртең турушум керек деп туруп кеткен адам, мына ушул ийгиликке жетет дейт да. Ошон үчүн туура тамактаныңыздар. Дагы айтам, эртең мененки тамакты жебеген адам сөзсүз түрдө ооручан болот. Себеби обедке чейинки тамак энергияны сиз эртең мененки тамактан аласыз. Сиз ачкары чыгып кеттиңиз, сизде энергия жок, иммунитет жок. Ошол мезгилде вирус жүргөн болсо сизге келип кирет. Ушул оорунун келип чыгыштары ушулар. Баштын оорусу, башыңыздан көп ооруйбу? Баштын бир гана оорусу бар дейт медицинада. Мигрен. Башка өзүнө гана тиешелүү бир гана оору бар, баштын оорусу башка проблемалардан келип чыгат. Балаңыз жаман чыкпаса да башыңыз ооруйт. Соодаңыз болбой калса да башыңыз ооруйт. Бутуңуз оорса башыңыз ооруйт, жүрөгүңүз оорса башыңыз ооруйт, каерде оорса башыңыз ооруйт. Себеби нерв ушул жакта да. Акыл эс ушул жакта да, сезим ушул жакта да. Анан азыр мен практикага өтөйүн. Давлениясы, кризасы барлардан баштайчы. Кризасы бар адамдар барбы? Кимде бар кризасы бар? Кризасы бар адам декандарда жок болса аябай жакшы. Уялбай чыгыңыз. Мен сизге сону көңүл көрсөтөм. Криза болбосо да дагы астахандроз 100% адамдар. Көп отурган адамдар, оор жумуш кылган адамдын 100%-inde астахандроз. Астахандроз омуртканы көрсө, сиз мынеріңіз аста, сиз астахандроз дейсиз. Жок. Просто жанагылардан бир неде чыккыча бир нерсе айтып коет. Дене 3 жолдон тазаланат. Бөйрөк аркылуу, өпкө аркылуу, анан 7-чи денеңден тер чыгарып машыксаң, кантип машыгасың? Жумшак жана традиционный көңүлөр бар. Ошолорду жасап, сөөгүңүздөн ысык чыкса, ошондо дене тазаланат. Анан ошо мусор толуп калганда сиз эмне кылып атасыз? Хиджама кылгандарга барып атасыз. Көрдүңүзбү? Ал мусорду чыгарып атат. Мен хиджамага барганымда биденемден бир да качпай койгон. Сүннөт экен, аткарыш керек экен десе, мен барганмын бир. Анда хиджама көп чыкпайт деген жалдап аттан бирөө келип ошондо хиджама кылганда бир да чыкпайт. Териңиз калган экен деп мени кесип, көп кесип ошондо да чыкпайт. Себеби анда мен бир күндө 10 саат машыктым. Бир күн 10 күн. 5 күн бар 2 саат. Мырза деген орун экен дейсиз. Кутуңуз орунда отурат. Мырза Дальше. И менен барабар го. Эстеде көрөм. Мындай койбойсуз. Бири жайып эле мен мынтип басат элем дейт. Сен мынтип ат эле де түз басым алдым азыр деген. Тегиз туш керек. Барабар туш керек. И менен барабар. Анан тизе бир аз ийилет, жамбашы бир аз алты умтулат, колтук ташылат. Ушул жерде биринчи денени бошотуп чыгыш керек. Дене сымаптай болбосо анын таасири болбой калат да, түшүнүңүзбү? Ушундай кылып туруп, биринчи көйлөгүңүз ушул да, омуртканы бурайсыз. Муяка барып, бияка келгенде чычаңдан буйун чак өткөрөсүз энергияны. Ошентип айрым биринде өткөрүп, бул жака жетесиз, бул жака жеткенде кайра түшөсүз кайра. Эгер муну ойду алып бара албасаңыз, жөн ушунда эле бир жарым саат жасаңыз болот да. Мисалы үчүн бир зым темирден алып, мынтип берсеңиз эмне болот? Ысыйт да. Сиз омурткаңызды ушунчалык жасай берсеңиз, акырында омурткаңыз ысып чыгат дагы, ошол жерден анан вирустар ошол жерде микробтор жок болот. Жасап көрүңүз. Биринчи көрүңүз мына. Муну кол менен жасабайт.
Дене жасай, ол сен чегатыл ертіп жүреді да. Ана башыңыз қимылдайды, башыңыз. Ушунун өзүн жок эле дегенде 10 минут жасаңыз, башыңыз қимылдайды. Баш қимылдап кетип калса мойын омуртка таасир этпейт. Жана жаргылчак катары элестеткиле дейт да. Жаргыл жасайсыз. Баш Жетпесе қой, сен мына жеткен жеріңіз біле барады. Шүміп деле ана митип калууну унуткан болуп калдыңыз. Машина кошо кыймылдатса. Машина жумшак жасаш керек. Башы кошо кыймылдатат. Шуну жасайсыз. Көрдүңүзбү башыңызды баскараңыз. Өз башың дайындашкансыз керек. Биlen да. Жамбашты капталга чыгарасыздар. Омуртканын капталына чаптык. Мына дыйкандарга аябай керек көрүнөт. Çöpmesiz kişiler mes bayağı önce gidiyoruz. Başları çok. Münacatı düşürmeyin. Cambaşları getirip koysanız görünüz çok. Gördün mü? Cambaşı kesse sana jenskimiz getirip de tasir eder. Vardı bu mutlanızın kaptalacak. Düşünümüzler var. Adam görgüsü var da. Deyip casayasın. Evet. Minut жасай оны. Ол каштата чойылганча бурулат. Жана жөнүнө бурады эле го. Чойгончо бурат. Ана мына көнүгү бар. Иштебеген бучун калбайт дейт да. Омуртка 8 түр мындай эле жасаңыз. Кара жорго эле түшөт. Кара жоргону жасаш керек да. Кара жоргону жасаган. Şunu aldı kadar жасайсыз да алды. Ана тизедеги проблема бар го, азыр тизесинде келеңиз. Мына катып калды, көрдүңүзбү? Ниедеги толук сөөк бар эмес, мына мен кадим тизе мына мен көрмөм. Жок, ана бу чыккан. Силер Арша катып калды. Сиз намаз окуйсузбу? Катып билбейт да, мына катып калса билбейт. Ушул тобуктучу бул жака кыласыз, истеп калыңыздар. Тизе мындай болсо тобукка болот. Болушу жака болот, ич кармайсызбы? Жылдырасыз, мынада жылдырасыз, тизеде көбүндө проблема бар эмес. Анан айландырасыз, бул жака айландырасыз. Тизенин чоңча проблемасы 3-чү бел омурткадан болот. 3-чү бел омуртка кысылганда тизеңизде проблема. 5-чи бел омуртка кысылса бул жака пайда берет. 4-чү бел омуртка кысылса женский мускул жактарга таасир этет. Мисалы үчүн азыр жаш келиндер бар го. Боюна түшкөндөргө boyuna düşüp kalan gelinler uşunçalık kuvveti. Töröbögen ayallar uşunçalık kuvveti ha, aytып атасыздар. Boydan düşüp kalуу деген сесиздер бар жанагы 3-чү бел омурткада. Boydan düşüp калат. Ушол жака элерге жакшы барбай калат. Бойду кармай албай, боюнда болгон адам баласы түшүп калат. Анан боюнда болуп аткан себеби карап турсаңыз, азыр ар бир адам стресс. Токурдун ортосунда аялдарга эң зарыл точка деген ушу жерде точка бар. Аялдын ушу жеринен эркектин киндигинен экенинди цихай деген чекит бар. Ушул жерде даттан бар мындай. Аялдык ушу жерде. Ушул эки жерде пайда болгон суюктуктан бала жарылат дейт. Врачка барсаңыз киндиктин ылдый жагыңызды лечение кылат, башка жагыңызды лечение кылбайт. А бирок сиз стресс болот. Стресс болгондо мынеңизге жүк үйүп турабы? Оор болуп калабы? Бияка уйбайт да, бияка кошо үйүп да, көрдүңүзбү? Кыжалат болгондо жүрөгүңүздүн кысылганы да ошодон болот. Жүрөктү кошо кысат, өпкөнү кошо кысат, мынеңизди кошо кысат. Эмнеге айланбай калат. Ал аял төрөбөйт. Ал аял төрөш үчүн мына жерди массаж кылыш керек, же мынандай көнүгү бар да, дал жармашып калган. Азыр жерин алысы жармашып калса. Жерин алысы жакшы экен. Сизге жакшы экен. Азыр жапчашылык далысы. Мына жакшы, сиздерге да жакшы. Бир офисте отургандар барбы? Мына далын иштетет, омурткаңызды да иштетет. Жасаңызбы? Бул аркага да жасалат. Шуну жасадыңызбы? Анан мынаны жасаш керек. Анан кайра аркага жасалат. Анан рыба деген көнүгү бар. Рыба деген көнүгү
bir ayollar şu жерде ta'sir etkenden sirtqari ötüşüp ketken bronxit, астма, tuberkulozlarni ayıqtıraq. Ana mına başta olganlar Sloveniya tuttatmaydı. Kan aylarını начальнигinde başınızga qancha ketken hatta zireyiniz начальдайт, uğu начальдайт. Nega qartaygan sayin zireyni начальдап ketadi, qulog'i начальдап ketadi bilesizlar. Энергия сылауы айланып барады, ошодон болот. Анан мына биринчи мойын омурткадан, экинчи мойын омурткадан да болот. Зрение началып кетти. Кулактын укпай калды. Ошон үчүн жанагы мен азыр тайкистондан сырткары йоганы көнүгө бериптем да. Ошондо ушул жерде азыдандыра турган көнүгү бар. Намаз окуган адамдардын акылы жогору жакта болот деп айтылат. Мен 5 убакыт чалабычы окуган адамдарда эмес, нафил намаз, тахажжудтарды окуган аалымдарга тиешелди. Себеби саждага барганда ушул жер азыктырат. Саждаға барганда Аллахка көбүрөөк дуа кылгыла, көбүрөөк тургула дейт. Ошонун максаты, себеби сиздин ушул жериңизди азыктандырыш үчүн. Түшүндүңүзбү? Аялдар неге намаздан жерге коесуздар билесизби? Жанагы жериңизди азыктандырыш үчүн ушул жерге коюлат. Эркектер эмнеге коет жерге? Эркектер ушул жерин азыктандырыш үчүн. Мына пайгамбарыбыз айткан, илимди Кытайдан дагы барып ал деген. Мына ошол илим тайкисян болот дейт. Ошон үчүн намазда көбүрөөк узак сүрөлөрдөн ушуга көбүрөөк коебуз. Ушул жерге пайда болсун дейбиз. Erkekler bu жерге koyuş. Себеби kan basımı tömөндөп кеткендер бар. Kan basımının жогору болгонуна караганда төмөндөп кеткени коркунучтураак эмеспи? Кимдин kan basımı түшүп кетет? Кече мен сизге көрсөтүп коем. Давление түшүп кеткен менен ойлошпоңуз. Көтөрүлгөнү түшүрсө болот. Ko'tarilgandan tushirish Düşürülgeni kötörüş değil. Davilenası kötörüp ketkenlerce. Bunçalık azıklıda yumuşak könüllüleri jasap, ana töçüşünü masaj var. Oşolordu alsa kalmasını çok olur. Kan basımını götürüşün. Жана Позанын агалар ылдый баш болуп турган Свечадагы көнүлөр ылдый баш болуп турат. Аны мына жерде шарт жок экен, көтөрө албайбыз. Аны чоң жашы бойганда жасай да албайт. Тайкистанын бир көнүгүсүн көрсөтүп берем азыр. Кел. Дейш. Орто куманчы. Ана шу жерде келмес. Дейш. Ана диемас. Сейчас. Почему можно? Хорошо, да. Я когда девчат, она диемалась. Сейчас. Девчат, сделала девчат, это первое. Ваши Kim davilinasi jogorу болушун жасай турган болсо өтө жаман да. Она просто не позвонит. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Удачи. Мен ушул нерсени макени сак деген ырайган үйрөнгөндө үйрөнүшүн жасай берип, мен укулда башымды укулда аябай кыйнап Азыр омуртканын көнүгүүсүн аябай басым жасаңыз. Омуртка улуу мырза, жүрөк кичүү мырза дейт. Бардык оорулар керек болсо омурткадан болот. Мына биринчи көкүрөк омуртканалар аялдар кодомго чекедет болуп, ушул колго берет. Экинчи көкүрөк омуртканы жүрөккө берет, оорго берет. Алтынчысы ашказанга берет. Жетинчисинде уже язва гастрит келтирип чыгарат. Жетинчиси. Сегизинчи омурткаңыз иммунитет түшүп кетет. 9-нчы омурткаңыз кысылган болсо жана аллергия, крапивница деп, жана аллергия болуп кетет го. Өзүнөн өзү аллергия болгон, неден болгонуңузду билбей каласыз го. Мына ушундан ушундай болот. Ал эми 10-чылары, 11-чилери бул бөйрөккө берет. Мына 12-чи көкүрөк омурткадан дагы бойдон түшүп калуу керек. Бойго болуп бүтпөй калуу, сыткымсыз болуп калуу деген коркунучтар бар. Ошон үчүн омурткага аябай басым жасаңыз. Ошол эле суроо болсо бериңиздер, болбосо Son muhabbetler oldu. Spor, ben sosyal medyada ayın içerisinde biz
есікте көрініп қалса, işte anda göre çıkıp barıp ketmeni çağып, erkek kişiler bolsa mal kanamını tasarıp alып, uzatayın deymiz. Көрсө ар бир нерсенин эрежеси бар. Ошон үчүн таң эртең көңүлү санында унутпай жүрөлү. Мен азыр султанган өлкөлөрдөн бири, эң алдыңкы өлкөлөрдөн бири Япония тууралуу айткым келип атат. Японияда негизинен жашоонун ден соолуктун булагына өтө көңүл бурган мамлекеттердин бири. Эгерде Японияга бара электер болсо дагы интернеттерден Япония тууралуу ачык карап калган болсоңуздар, видеолорду көрүп жүрөбүз. Артынан караганда ушунчалык шыкылдап чуркаган адамдын бет алдына келгенде анын бир 90-100дү жамаатын жашап калганын көрөбүз. Бирок баскан турганы ушунчалык шайбол, шайыр, жеңил. Ал эми ден соолук боюнча алып келгенде дагы, жумушка кирерде дагы бул япондордо ден соолугуңа канчалык кам көрдү деген суроо берип, анан жумушка алат экен же болбосо кызды күйөөгө узатып жатканда дагы энеге кызга канчалык деңгээлде кам көргөндүгүн, ден соолугу канчалык деңгээлде чың экендигин сөзсүз текшерүүдөн өткөрүп анан турмушка узатууга уруксат берет экен. Ал эми үйлөнүп жаткан эркек бала болсо сөзсүз түрдө ден соолугуна кам көрүп, качан ата болууга, ошол үй бүлөнү багып, сүйрөп, арабасын тартып кетерге жараганда гана турмушка уруксат берилет деген маалыматтар бар. Азыр эми бизге Жолдошова Айнагүл деген эжекебизди чакырган турабыз. Бул эжекебиз самурай массажы боюнча дасыккан адистердин бири. Ошондой эле релакция массаж академиясынын негиздөөчүлөрүнөн бири экен. Деңиз эжеке, мен айтып жаткан япон ыкмалары менен биргеликте кантип ден соолукка кам көрөрлүгү тууралуу сиздерге маалымат берет. Келиңиз. Бул эң керектүү. Бул массаж менен өзүңүздөрдү кантип жашооңуздарды туура направленияга кетиргенде балаңыздарды жана жакындарыңыздарга кам көргөнү үйрөтөт. Бул сиздерге эсик катары болуп калат. Азыр мен сиздерге немелерди таркатып беришет балдар. Контакттарды беришет, барып окусаңыздар болот. Анан жаңы түрү массажы, самурайский массажды көрсөтүп берем. Бул Ошто, Кыргызстанда жаңы түрү бар калыбына келүү деген массажы түрү. Бул караттыңыздар,
İşlerде hatta gelecekler bizden sıkılar yiyeceklerizge şu elim için fondu özlerinin çakar belediye var eken neyse çok İçeride sertifikat var. Sertifikatın birisi siz var. Masaj alanlar. İkincisi üzerinde aksesuar satkan magazin var. Şu yerden barıp 1000 so'mluk kalagan nersеңizди өзүңүз жаккан нерселерди ала аласыз. Атайын сыйлықтар бар екен. Разышылық хат менен Акбаров Мухудин. Kurdubayev Abdurrahman. Багиров Нурасан. Арапов Хабибулло. Нурдинова Сабира. Нурдинова Сабира. Нашыл жарандарымыз разышылық хат менен сыйланышты. Ошондой эле уюштуруучулардын бири биздин мыкты элдик дарыгерлерибиздин бири Карва Уңгусун эжекеге разышылык билдиребиз уюштуруучуларга дагы келгендерге дагы негизинен айткан эмес адам баатыр деп айтат. Сап салонда туруңуздар, ар убакта ден соолуктун камын көрүңүздөр. Ооругандан көрө орунун алдын алган жакшы деп айтат. Андан сырткары мына ушул жана дагы айттык эле мына ушундай балдарды өзгөчө балдарды тарбиялап аткан энелер сиздерге таазим.